Урматтуу мекендештер, чет элдик мигранттар үчүн Россияда каттоого туруу милдеттүү. Документтерди таза жасаган жана ишеничтүү адистерди издеп жүрсөңүз, анда бизге кайрылыңыздар. СНИЛС, ОМС, ДМС, Медполис, Медкнижка, ННН, перевод паспорт, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун жардам беребиз. Мыйзамдарды сактап, документиңизди тактап, ишенимдүү жүрүңүз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн сөзсүз түрдө документиңизге сак болуңуз. Байланыш номерибиз +7977 359 69 72. Жакында Кыргызстандын 3 аймагында коопсуздук 2024 машыгуулары өтөт. 23-24-25 апрелде Талас облусунда, Оштун Кара Суу районунда жана Баткендин Кызылкыя шаарында коопсуздук 2024 машыгуусу өтө турганын Коргоо министрлиги маалымдады. Аталган иш-чара аскердик абал шартында мамлекеттик жана аскердик башкаруу органдарынын күчүрмөн тапшырмаларды аткарууну уюштура билүүсү деген темада болорун айтышты. Ага Коргоо министрлигинин аскер кызматчылары Талас, Ош жана Баткен облустарынын мамлекеттик органдарынын жана өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана УКМКнын аймактык бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле ушул облустардын резервдик түзүлүштөрү катышаарын билдиришти. Булак Спутник KG. Польша өз аймагына өзөктүк курал жайгаштырууга даяр экенин билдирди. Польшанын бийлиги америкалык өзөктүк куралды өз аймагына жайгаштырууга даяр. Бул тууралуу республиканын президенти Анджей Дуда Факт басылмасындагы маегинде билдирген. Эгерде биздин союздаштарыбыз НАТОнун чыгыш канатынын коопсуздугун бекемдөө үчүн альянстын бирдиктүү өзөктүк миссиясын алгагында биздин аймакка өзөктүк курал жайгаштырууну чечишсе, каршы чыкпайбыз, деди ал. Дуданын айтымында бул маселе бир нече убакыттан бери поляк-америкалык сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы болуп келген. Менден бул тууралуу сурашканда даяр экенибизди айткам, деди ал. Дуда Россия Калининград облусун аскердик жактан күчтөндүрүп жатканын белгилеген. Алар жакында эле өзөктүк куралын Беларуска жайгаштырды, деди ал. Nuclear Sharing программасы АКШга өзөктүк куралын НАТОго мүчө мамлекеттерге жайгаштырууга мүмкүндүк берет. АКШ Европада жана Туркияда 100 тактикалык өзөктүк куралын сактап келет. Б-61-3 жана Б-61-4 бомбалар үчүн 0,3 килотоннадан 50 килотоннага чейинки зарядтар Бельгия, Германия, Италия, Нидерландия жана Туркиядагы 6 базада топтолгон. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 2023 жылдын октябрында Россия АКШнын Европада өзөктүк куралын жайгаштыруусуна жооп катары компенсациялык чараларды колдонууга аргасыз экенин айткан. Министр Батыштын Европадагы саясатынын натыйжасында ишенимдүү чыңдоо жана курал-жарактарды көзөмөлдөө системасы жок кылынганын белгилеген. Булак Спутник KG. KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев Чүй облусунун Кайыңды айылында кармалды. Бул тууралуу бүгүн 22 апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат билдиргендей, ал бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап, Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек араларын мыйзамсыз кесип өткөн. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин 10 январда УКМК KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташевка издөө жарыялаган болчу. Эске салсак, былтыр 27 октябрда Имамидин Ташевдин кармалганын УКМК кабарлаган. Ал муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалган. Мындан сырткары Бишкек шаарында бала бакчага бөлүнгөн жерге көп кабаттуу 2 үйдү мыйзамсыз курууга айыпталып жатканы айтылган болчу. 8 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту аны үй камагына чыгарган. 2024 жылы 9 январда социалдык тармактарга Имамидин Ташевдин кайрылуусу жарыяланган. Анда ишкер былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери эркине каршы уурдап кетип, 8 күн белгисиз жайда кармап отурганын айткан. Ташиев муну четке каккан. Булак Супер KG. Эролан Кокулов дарыгерлерге: силер иштеш үчүн чөнтөгүңөргө акча салып туруш керекпи? Адамгерчилигиңер кайда калды? Бүгүн 22 апрелде депутат Эролан Кокулов Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн жана дарыгерлердин ишин сынга алды.
Менин кайрылуум министр Алымкадыр Бейшеналиевке эмес, жалпы дарыгерлерге, реаниматологдорго эмне болду? Эмнеге адамгерчиликтүү болбой калдыңар? Адамгерчилигиңер кайда калды? Бизде жеке жана туугандардын медицинасы калды. Гиппократтын антын унутуп калдыңыздарбы? Мен түшүнүп атам, айлык маянаңар аз. Азыркыдай медицинанын бизге кереги жок. Кеткилечи, деди ал. Мындан тышкары Ош облустунун Алай районунун Гүлчү айылында 1 жаштагы наристе кулагы ооруп, чарчап калгандыгы тууралуу сөз кылды. Бул наристенин кулагы ооруп, Гүлчөнүн ооруканасында жаткан. Анда дарыгерлер кызамык менен ооруган наристени чогуу бир жерге жаткырып коюшкан. Андан ары айтпай эле коеюн. Андан ары ботко, температурасы менен ооруканадан чыгарып салышкан. Мен муну менен эмне үчүн билем? Билесиңерби? Анткени мен ошол жерде жанандыруу бөлүмүндө жаткам. Ал жердеги реаниматологдордун мамилесин 5 колдой билем. Адамдын жашоосу силерге бизнес болуп калды. Дагы канча бала өлүш керек? Мындан ары дарыгерлердин кадасы менен өлгөн балдардын сүрөтүн илели анда. Жан талашып, жаап жашырып бул баланын ата-энесине барып жатыптырсыңар. Дарыгерлер акча бермейинче кыймылдагыңар келбей калды. А балдар өлүп жатат, деп кошумчалады Кокулов. Булак Супер KG. Uşu yalnız olma diye çok bozcu. Şu babamda olup kaldı. Kırgız elim kaydı geri kalamanızlar. Men en bankım Çınarkul mı dep çıgat. Sberbank bolsa Danyarsı dep çıgat. Kırgız elim kaydı geri kalamanızlar. Şu duanızlar men balama kabul bolsun. Şu men balama yardım berip koyuңuzдар. Balamды Индия мамлекетине $30,000 операциясына керек болуп жатат. Сиздерден суранып кетем, 10 сом болсо, 20 сом болсо да жардам бериңиздер. 22 апрелде Өзбекстандын калкынын саны 37 миллионго жетти. Бул тууралуу Централ Азия басылмасы жазып чыкты. Басылма Өзбекстандын статистика агенттигинин билдирүүсүнө таянып жазган. Анда өлкө калкынын 18,599,900 кишисин эркектер түзсө, 18,344,600-ын аялдар түзөрү айтылат. Акыркы 1 жылда коңшу өлкөдөгү адамдардын саны 2,2%-га же 774,9 миң адамга көбөйгөн. Булак Супер KG.